методом исключения бала уже ойлонуп табат. Скорее всего, тиги банан буну билем, бул кошка муну билем, аз башка сөз айтты. Скорее всего, ушул болушу мүмкүн деп, ошол сөздү ошол нерсе менен ассоциация кылып, анан кийин дальше жаңы сөздөрдү үйрөнүп кете берет. Түшүндүңөр э? То есть ошондой метод менен үйрөтөбүз через эме этот методом исключения деп. Партанын үстүнө 3-дөн 4-дөн эле предметти коебуз. Андан кийин примерно бир 40 существительныйды үйрөнөбүз ошентипчи. 40 существительныйды үйрөнгөндөн кийин биз глаголду баштайбыз. Глаголду үйрөтүп баштайбыз. То есть биринчи очередь биз глаголдон баштабайбыз, биз существительныйдан баштайбыз. Почему? Потому что глагол — это действие, а существительный — это предмет. И детям легче запоминается, когда мы показываем предмет, когда образ предмета перед тобой стоит, и ты можешь понюхать, подержать, почувствовать этот предмет, и ты быстрее понимаешь. Ошон үчүн запускту биз через действие, через предмет кылабыз. Анан жок дегенде ошо 40 сөздү жабып алгандан кийин анан глаголду баштайбыз. Но это не означает, что наш существительный на этом заканчивается. Нет, существительныйларды дальше өнүктүрүп кете беребиз. А одновременно глаголду баштайбыз. Жаңы неме сфера ачылат, глагол дегенчи. Ошентип биз глаголду 40 существительныйды жапкандан кийин анан үйрөтүп баштайбыз. Ошондо глагол деген бул действие с предметами, да? Допустим, партанын үстүнө стаканды, анан кийин кашыкты, анан шапканы коюп туруп, пей дегенде бала стаканды алып туруп ичиш керек. Бирок столдун үстүндөгү стакан, кашык, шапканы бала уже жабыш керек. На понимании булардын аты башка экенин билиш керек. Стакандын аты стакан, шапканын аты шапка, ложканын аты ложка экенин билиш керек. Если бала билбесе, билбей туруп эле сразу эле ошолорду глаголго алып баштасаңар, бала стакандын аты пей деп үйрөнүп алат. Шапканын аты, значит, надевай деп дейт турбайбы деп үйрөнүп алат. Ошон үчүн бала, кээ бир балдар бизге келгенде текшерип атканда, что это деп неме кылсаң, стаканды көргөндө чай или пей, или шапканы көргөндө одевай, или ботинканы көргөндө деле одевай деп ушинтип айтып башташат. Булар деген атын жаттабай эле ошол немесин, глаголду жаттап алышканда ошол менен калып калган. Ошон үчүн биз 40 существительныйды жапкандан кийин существительный дальше өнүгүп кете берет, жаңыларды үйрөтүп кете беребиз. Глаголдорду баштаганда биз уже билген существительныйларды алып туруп анан кийин кылабыз. Билген существительный уже атын билет да, мисалы шапканын атын билет, стакандын атын билет, анан ложканын атын билет. Ошону билген үчүн анан кийин биз алып туруп анан пей дейбиз, а бала алып туруп ичет. Значит, мол стакан эмес, мол действие, значит, пей экенин түшүнөт. Ичкен мол процесс бул пей деп аталат экен. Одевай дегенде башына монтип кийет. Значит, мол кийген процесс надевать деп экенин. Глагол деген намного сложнее, чем существительный, потому что существительныйда яблоко — это яблоко, да, бир эле яблоко. Алманын эми түрлөрү болот, но все равно алма деген бул алма эле да. А если пей деген глаголду алсаңар, силер деген монтип ичесиңер, бутылкадан ичесиңер, кружкадан ичесиңер, чайды ичесиңер, кымызды ичесиңер, да башка нерсени ичесиңер. То есть ар кандай нерсени ичесиңер, ар кандай способ менен ичесиңер. И вот это вот процесс монтуп алып туруп анан монтуп ичке кирген нерсе, это называется пить, правильно? И ребенок должен запоминать не предметы, а действия. Поэтому, чтобы ребенок не запоминал
предметы как действие, мы должны каждый раз разные предметы добавить. Bir gün bolsa suunu koyup durup P deysiňer, ekinçi gün stakandy koyup durup P deysiňer, üçüncü gün какой-то сокты koyup durup P deysiňer da. Чтобы ребенок вспоминал действия, а не предметы. При этом ребенок должен знать, что сок это сок, стакан это стакан. Эми ошон үчүн биз деген глаголдорду башында албайбыз. Биз биринчи существительныйларды алабыз. Потому что существительныйларды үйрөнгөн оңойрок. Это шапка дегенде шапканы алып, могу шапка экен. И шапканы көрөсүң, шапка өзгөрбөйт, шапка, в принципе, түшүнүктүү да шапкачы. Карандаш, там, носки, корова, ошолор в принципе оңой эле. Ошон үчүн где-то бир жок дегенде 40-50дөй глагол существительныйды жапкандан кийин анан акырын глаголдорду баштайбыз. Иначе сразу с глаголов начинать очень сложно. Түшүндүңөр, э? Да. Ошондо жазылып турат. После запуска понимания до 15 слов через определенный метод мы работаем над накоплением репертуара существительных, который ребенок понимает через дай до 80 существительных и 40 глаголов. То есть биринчи этабында бала жок дегенде 80 существительныйды 40 глаголду жагыш керек да. 80 существительныйдын списогі бар. То есть биринчи бала жаңы үйрөнүп атканда кандай существительныйларды билиш керек, ошонун списоги бар. Оңой существительный. Это не там экскаватор, не динозавр. Это легкие, простые предметы, которые ребенок каждый день в жизни встречает. Это мыло, это носки, это хлеб, это ложка, это не знаю, сумка, ушундай легкий. Это корова, кошка, ушундайлар да. 80 сөз списоги бар. Ошол эле сөздөрдү, ошол эле картинкалар менен үйрөтөсүңөр дагы. Глаголдун дагы атайын тандалып алынган 40 глагол бар. Это не переживать, не страдать деген глаголдор. А пьет, режет, спит, кушает, моет деген повседневный легкий 40 глаголду жок дегенде билиш керек. Вот. Ошонун баары биринчи этап. И также ребенок должен понимать инструкции и части тела. То есть анан кийин немелери турат, списоктор, простой инструкциялар. Хлопай, стучи, кукукпа делай, топ дегендер турат. Понимание частей тела дегенде волосы, живот, нос, руки деп. Бул жакта подмышки, анан неме большой палец, средний палец дегендер жок. То есть эң главный башкы немеге керектелчү нерселер ушулар эле. Анан бала деген ошентип 80 существительныйды жапты. То есть 40-50 существительный жапкандан кийин глаголго переходим деп жазылып турат, э? При отработке новых предметов смешиваем с освоенными предметами. Лучше брать предметы, а не картинки деп турат. Биринчи этап биринчи 2 предмет менен эле, анан 3 предмет, анан 6 предмет менен столдун үстүнө коюп ошентип үйрөтүп кете бересиңер. Акыры отуруп 8 предметке чейин жеткиресиңер столдун үстүндө. Потому что 2 предмет менен 8 предметтин айырмасы бар. 2 предмет койгондо сканированиясы оңой болот. А 8 предмет менен сканирование кылыш кыйыныраак. Ошон үчүн башында аз-аздан алып туруп, анан бала 80ге чейин жетип калгандан кийин уже 8 предметтен кое баштайсыңар. Да, түшүндүм. Так. Анан ФКХ дегенди үйрөтөсүңөр. ФКХны билесиңер, функция, категория, характеристика. Аны кантип сортировка кылып, анан кантип дай кылып, аны дагы түшүнгөнсүңөр, э? Ооба. Айтып бергем. Так. Болду, ошо менен целым пониманиянын биринчи этабы бүттү. 80 существительныйды үйрөтөсүңөр, 40 глаголду үйрөтөсүңөр, части тела менен инструкцияларды жана үйрөтөсүңөр, анан ФКХны үйрөтөсүңөр. Функция, категория, характеристика. ФКХнын дагы Фнын дагы кандай
функцияларды үйрөтүш керек, кандай категорияларды үйрөтүш керек, кандай характеристикаларды үйрөтүш керек, анын дагы списоктары полностью бар, жазылган. Иә. Распечатка кылынган эмеси протокол жиберилген да. Ооба. Менде То есть эменин протоколу жок болот да, дидитич, ошо протоколду жазгам, керек депчи. Түшүнүп калдым. Өткөндө телефонум просто алмашып кетип, бүт немем баары жоголуп кетти да, калып калды. Мурункуда ошого нерсени таппай атам. А так жөнөтүп коем. Хорошо. Так ошондо получается, биз деген, если ФКХны ала турган болсок, функцияларды дагы ошол бир 10-15 эле функцияны үйрөтөбүз башында. Категориядан болгону 4-5 эле категория: животные, овощи, эме еда, игрушка деген эле, транспорт деген эле оңой эле эмелерди, мебель деп 4-5 эле эмени үйрөтөбүз, категорияны. И нужно прям канцтовар, инструмент дегендердин баарын үйрөтүпчү. Башында ошолор болот. Ошолор менен биз базаны түзөбүз. Анан кийин высокофункциональныйына кеткенде, анан кийин уже сложныйраак болуп кетет нар жагы. Эми просьба деген немеге келсек, просьба деген навыкка келсек, просьба деген бул көп эле ойлойт, просьба дегенде биз баладан что-то просим депчи. А на самом деле бала бизден что-то просит. Просьба деген всегда баладан чыгыш керек. Да. Баладан мотивация болуш керек чыгыш үчүнчү. Мисалы, бала жаңы төрөлгөндөн баштап эле неме просьба пайда болот баладачы. Бала деген ыйлайт. Да. Чуркап келип бугунчу грудь берет. Анан кийин бала эс алып, курсагы тоюп калат. Анан дагы ыйлайт, мамасы чуркап келип подгузнигин алмаштырат, анан эс алып жакшы болуп калат. Анан кайра ыйлайт. То есть ыйлаган — это просьба. Понимаете, это коммуникация. Да. То есть бала деген пока сүйлөй электе, кичинекей кезинде, 2 ай, 1 ай, 3 ай, 4 айында бала ошентип сүйлөп, через плач өзүнүн немесин жеткирет адамдарга. Просьбачы. Ошентип пайда болот. Анан бир 7-8-9 айларда уже балада указательный жест пайда болот. И бала указательный жест аркылуу сурап баштайт. Кана эмнени аласың деп мындай шкафтын жанына келгенде монтип көрсөтүп баштайт, туурабы? Это тоже форма коммуникации через указательный жест. Потому что пока балдар еще сүйлөп баштабайт 7-8-9 айын. Анан 1 жаш, 1,5 жашында бала ням, анан мама деп ушинтип просьбалар эме кылып баштайт, айтып баштайт өзүнүн каалаган нерсесин. Через короткие звуки, слоги сүйлөп башташат. Алманы көрсө ням деп монтип, колу менен мондай кылып, ошол жака талпынып, ошол жакта алайын деп, ошону көрсөтүп, еще ням деп ушинтип звугу менен, указательный жест менен, башкача жесттер менен ушинтип проявлять этип баштайт өзүнүн керектүү нерсесин алганга просьба кылыпчы. Вот. Анан 2 жаш, 2,5-3 жашта уже сүйлөп баштайт. Нан бер, чай бер, не хочу, туда хочу, дай деп ушинтип сүйлөп баштайт, туурабы? Всё это у нас просьба. Ушул просьбаны биз кантип формировать этебиз? К нам пришел ребенок, который нигде не занимался, там ему 5 лет, и у него никаких просьб нет. Ему 5 лет, и он просит каким образом? Биз консультацияга келгенде эле мен силерге консультациянын листин бербедим беле? Ошол жерде биринчи суроолордун арасында турат: каким образом ребенок просит желаемое деп жазылып турат. Ошондо ата энеси бизге айтат: каалаган нерсесин кантип сурап жейт, кантип сурап билдирет дегенде, бул өзү эле алып алат дейт. Же болбосо аябай эле керек болбосо менин колуман тартып келип ошол жака алып барат. Анан аябай эле керек болуп эме болбосо мага стаканды алып келип берет.
Анан мен суу ичкиси келди экен деп суу куюп берем. Ишке чыккысы келсе мага ботинкасын алып келип көтөрүп келет. Анан мен ошентип эме кылам деп ата-энелер ушинтип айтат да. Это означает, что ребенок таким образом общается. Айта албайт, кантип түшүндүрүштү билбейт. Анан бирок каалап атат, эшикке чыккысы келип атат, суу ичкиси келип атат. Эмне кылсам деп анан мурда эшикке чыкканда ботинкасын менен кийчү да, анан ошол ассоциация аркылуу анан эптеп ушинтип жеткирип келип атышат да. Анан биз ошондой балдарга неме беришибиз керек. Инструмент беришибиз керек. Если сенин тилиң иштебесе, анда могул инструмент менен колдонуп, сен биз менен сүйлөшкөн, байланышканды билип ал деп неме инструмент беребиз. Инструменттер ар кандай болот. Альтернативные способы коммуникации. То есть мен силер менен тилим аркылуу сүйлөшөм, эл менен тилим аркылуу, бирок тили жок балдарга альтернативный бир способ беришибиз керек. Это возможно PECS картинка менен, это возможно там, не знаю, будет жест, бала жест менен мындай кылып түшүндүрүп айтат. Либо это будет коммуникатор, ушундай коммуникатор приложениялар менен телефондорго скачивать этип алса болот там. Мынтип мындай басып койсоң, я хочу пить, я хочу гулять деп ушинтип айтып турат. Ушундай бир инструмент беришибиз керек. Ушул инструмент аркылуу сен сүйлөш биз менен депчи. Вот. Анан жок дегенде башында ошол инструментке чейин биринчи биз указательный жестти формировать этип алабыз балагачы. То есть если бала 2,5 жаш, 2 жаш, анан бирок 4-5 жашка келген балдарды сразу инструмент менен үйрөтөбүз. Либо PECS, либо жест, либо коммуникатор. Потому что 4-5 жаштагы бала айта албай, эмне кылганын жеткире албай, анан кийин бүт проблемный поведениянын баардыгы ошол коммуникациянын жоктугунан чыгат да, потому что они не могут сказать, что хотят, анан аларды тигилер түшүнбөйт, анан жини келип, анан ыргытып, ыйлап, башын уруп, ошентип агрессивное поведение, вот это всё выходит из-за того, что нету коммуникации. Точно. Поэтому мы должны в первую очередь дать детям альтернативную коммуникацию. Если коррекционный педагог не даёт ребёнку альтернативную коммуникацию, это уже некомпетентный деп считается, потому что биринчи очередь биз уже балага сүйлөшкөндү, коммуникация кылганды үйрөтүшүбүз керек. Андан кийин анан буква, цифра, там понимание, комментирование, там категория, функция, характеристика дегендин баары после всего этого должен идти, да? Потому что без коммуникации это очень сложно жить. Кантип түшүндүрүүбүздү билбесер, эч ким түшүнбөй атса кантип, это же очень сложно таким образом жить. Ошон үчүн сүйлөй албаган балдардын баардыгы самостоятельный болуп калган. Өздөрү эле стульчикту коюп, өздөрү эле алып эле, өздөрү курсак ачканда барып өздөрү алып жеп эле эме түшүндүрүп отургандын ордуначы, анан түшүндүргөндү билбесе эмне кылат? И наша задача дать в руку коммуникационный инструмент беришибиз керек да. Анан биринчи ошол эң биринчи этабы коммуникациянын бул указательный жест. Жана криктен кийин эле указательный жест пайда болот. 1, 2, 3, 4, 5 айга чейин бала ошондой через плач жеткирет, через огуканье жеткирет өзүнүн просьбаларынчы. Андан кийин указательный жесттер пайда болуп калат. Анан мондай какой-то бир жест менен, мондай жесттер менен уже бала түшүндүрүп бере баштайт. Ошону биз балага биринчи очередь үйрөтүшүбүз керек. Указательный жестти формировать этишибиз керек. Биринчи этап это указательный жест. Указательный жест болуш үчүн балада моторикасы более-менее иштеш керек. Если бала моторикасы такыр эле слабый болуп, могу жери мондай кыла албаса, ничего страшного. Указательный жест мондай деп эсептей, ушундай гана болуш керек, башка болбош керек деген педагогдор бар. Я с ними не согласна, потому что указательный жест это не топография, это изнутри чыгып аткан эме, как вам сказать, это не топография, а функция. Мисалы бала указательный жест эмес, моус менен деле көрсөтсө болот. Тигини алам.
просто эле там ортоңку пальчиги менен көрсөтсө, просто эле моундай түз эле көрсөтсө болот. Моуну алам, моуну кылам, тигини жейм депчи. Что ты хочешь дегенде монтип деле көрсөтсө боло берет. Какая разница, каким образом ребенок вот так показывает, вот так или вот так. Главное показывать, главное ребенок изнутри ошол нерсени как коммуникация катары сезип көрсөтүп атат. Анан кийин уже специалисттер моундай ороппуяган, скотчтоппуяган неме кылып туруп анан кийин монтип чыгарып алып анан давай көрсөт депчи. Это неправильно. И плюс некоторые специалисты там пазлдарды алып туруп анан кийин это кошка, это баран, это собака, это то-то деп айттырып туруп анан үстүнө мынтип бастырып указательный жест мененчи. Вот мы работаем с указательным жестом деп. Это тоже не указательный жест, потому что указательный жест бала как коммуникация катары карасак, указательный жест баланын изнутри бир желаниясы болот. Сүттү көрүп калды. Сүттү көргөндө бала ошону ичкиси келип атат, бирок аны алып иче албайт, жетпейт ал жака. Анан эмне кылыш керек деп анан кийин монтип көрсөтөт ошол сүттү монтипчи. Анан ошону көрсөткөндө мамасы байкап, сүттү ичесиңби деп анан сүттү алып келип берет. Болот. Какая разница? Көрүнчү байкаганда сразу мынтип алганга аракет кылат да. Монтип көрсөтүп, же монтип ал какой-то бир знак берет, алганга аракет кылат, анан мамасы түшүнүп анан кийин берет. Анан кийин следующий раз дагы сүт турганда дагы ошондой баштайт, потому что буга чейин ошондой кылганда мамасы берген. Азыр дагы бир жолу ошентип көрөйүнчү. Анан следующий раз ошентип, анан ушул форма общения пайда болот. Мен азыр ушундай кылсам, мамам берет экен деп анан башка нерсени сураарда дагы они начнут вот таким образом действовать. Таким образом мы сформировали. Анан указательный жесты всегда баланын каалоосу менен болуш керек. Мы не должны навязывать. Мисалы бала жок эле отурса, биз ага деген кока-коланы алып келип туруп, хочешь колу, покажи, я тебе дам колу десе, баланын колу менен монтип көрсөтүп туруп анан балага коланы берсек, бирок бала коланы каалабай эле турса, анда это не коммуникация, это не указательный жест. То есть это не просьба. Просьба деген всегда исходит из ребенка, из желания ребенка. Я хочу, и я показываю. Ошон үчүн указательный жест отработка кылганда мамасынан сурап аласың, эмнени жакшы көрөт балаңар, аябай жакшы көрүп жеген нерсеси барбы, аябай жакшы көрүп ойногон нерсеси барбы, мен указательный жестти формировать этейин деп атам дейсиңер. Анан мамасы алып келип берет. Банан, чипсы, не знаю, сок и так далее. Анан бала деген баланын көзүнчө чипсин ачып, анан кийин жеп баштайбыз. Анан бала көрөт, жейм деп умтулуп баштайт. Умтулганда мунун колу менен мындай формировать этсеңер да, ты хочешь чипсы, покажи деп туруп монтип туруп, чипсини көрсөтүп туруп, анан сразу чипсини бир штук алып беребиз. Бала жеп алат. Жеп алгандан кийин дагы жегиси келет. Еще хочешь? Тогда еще покажи деп дагы сайдырабыз. Анан дагы жейт. Анан бала түшүнөт, мынтип койсом эле берет турбайбы деп. Анан он сам начнет вот так делать. Анан ошентип тыкать эте баштайт. Мага көрсөтөт экен, мен ошону тыкать этсем эле мага берет экен деп. Чисто технически формировать этип алганбыз указательный жестичи. Технически мы сформировали, и теперь мы дальше должны двигаться. То есть көрсөткөн нерсеси всегда жанында турбай, бир аз алысыраак туруш керек деп. Ошол эле чипсини шкафка коебуз дагы бир аз алысыраак. Вот это хочу деп балам мынтип, ты хочешь чипсы, да покажи дегенде в сторону чипсы көрсөтсө, ошол жактан чипс беребиз. В сторону там сока көрсөтсө, ошондон алып беребиз. Ошентип монтип неме кылып, не обязательно тыкать, можно в сторону показать деп неме кылабыз да. Мисалы биз эшикте бала менен ойноп жүргөндө, бала магазин тарапты көрсөтөт монтип. Ооба. Жүр ошол жака барып депчи. Анан барып алып бересиң. Магазинге киргенде дагы ошол сок тарапты же неме тарапты ошентип көрсөтөт. Тиякта экен, биякта экен депчи. То есть
магазинде монтип көтөрүп келип маңдайына монтип тыкайт этире албайбыз да. Ооба. Обязательно жетиш керек деген эмес. Кийинчерээк ошол алысырактан деле көрсөтсөң болот. Направлений любимого предмета, направлений любимого этого мотивационного стимула көрсөтсөң эле ошол нерсени алып берем деп, ошентип акырындан указательный жест формируем да. Биринчи этабы ошентип формировать этип алдыкпы, анан экинчи этабында ребенок выбирает желаемый предмет из 2 за столом и на расстоянии дейт. То есть экинчи этапта биз чипсы менен какой-то бир чеснокду коюп койдук. Получается, чеснокту жаман көрөт, чипсин жакшы көрөт. Монтип экөөнүн көрсөтөбүз да, что ты хочешь дегенде бала чипсини таандаш керек. Ошон анан не только кечке эле чипс эмес, ар кандай жакшы көргөн предметтерин менен неме кылабыз да. Что ты хочешь деп ушинтип эме кыла беребиз. Эки нерсени көрсөтүп, бирөөнү тандап алсын депчи. Анан үчүнчү этапта ребенок подходит и показывает пальцем на желаемый предмет в поле зрения на расстоянии спонтанно дейт. То есть бала силердин жаныңарга келип, привлекать этип, мына тетигине алып берчи деген сыяктуу кылып мынтип көрсөтүш керек да. Анан ошондо анан кийин биз неме кылабыз, алып беребиз ошол нерсесинчи. Это у нас третий этап болот да. Жок критерийлерин да окусаңар, жок дегенде 5 предмет ошентип көрсөтүп калса, анан 4-чү этапка өтөсүңөр. Бир эле керек экен да. Мисалы мен мага кичине мындай немелермен келет да. Жок дегенде бер деп указательный жести жок, бирок бер дегендерди келет. Анан песок менен эмени коюп койчумун да. Песокту жакшы көрүшөт го көп балдарчы. Песок игрушка, анан какой-то бир музыкальный игрушканычы. Анан нейтральный жанына бир нейтральный бир кереги жок эле бир китепти же бир нерсени же ручканы коюп койчумун, анан коюп койчумун да, анан сразу анан мынтип алышат, анан указательный жести чын эле жанагы ошибканы кылчумун да. Бүттүп алып анан көрсөтүлөтчү. Бирок кабыл бере алабыз. Бирок силер айткандай бул изнутри өзүнүн бир желаниясы менен болбосо ал болбой калат экен. Ошону байкадым да. Өзүнүн мындай желаниясы менен болуш керек экен. Потому что биз деген пазлдар менен, немелер менен формировать этип койдук, указательные жесты. Но я хочу, то мы хотим, чтобы ребенок в будущем, когда что-то захотел, показывал пальчиком. Одно дело научиться за столом на пазлы тыкать. Это. А другое дело, когда ребенок хочет что-то получить от вас, и он хочет что-то получить, но не может сказать, и хотя бы ошондо монтип көрсөтүш керек да, пальчиги менен тиге буга депчи. Ошол нерсе формировать этилбей калат, если силер стол үстүнөн только технически эле мону көрсөткөндү үйрөттүңөр, но там никаких желаний нет, ал өзү ошону көрсөткүсү деле келген жок. Мы хотим, чтобы ребенок, когда ты что-то хочешь, ты можешь показать на любимый свой предмет. И я тебе этот предмет принесу или там достану деген нерсени бала түшүнүш керек да. Указательный жест неме бир нерсени каалап, бир нерсени бизден сураар да, просьбаны кылаар да, колдонуш керек указательный жесттичи. А жанагы мындай айтып койгон, возможно, ал в рамках эле занятий просто чтобы показать на что-то колдонушу мүмкүн. А бирок биз азыр сүйлөшүп аткан неме бул просьба, в контексте просьбы ребенок должен научиться показывать на желаемый предмет в естественной среде, опираясь на внутреннюю ощущение. Я хочу сейчас молоко, поэтому я показываю на молоко, чтобы мне достали это молоко. Деген смыслда көрсөтүш керек. Ошондой смыслга жеткириш үчүн биз всегда мотивационный стимулдар менен эме кылабыз. Мен көрсөтсөм эле берет турбайбы, значит, я должен показать, чтобы они мне достали деп. Оюнчукту көрүп калды, пирамиданы шкафтын үстүнө, но ребенок не может достать, и тогда ребенок вот так покажет, и мы достанем эту игрушку. Түшүндүңөр, э? Түшүндүм.
Так, ошондо получается üçüncü этапта ошол ребенок показывает пальцем на желаемый предмет в поле зрения на расстоянии, а на төртүнчү этапта ребенок просит желаемые предметы на поле зрения после вопроса «что ты хочешь?» Что хочешь. или «попроси», да. То есть просто эле балага келип «что ты хочешь?» дегенде бала ошол өзүнүн каалаган нерсесин көрсөтүш керек. То есть «что ты хочешь?» дегенде азыр менден бир нерсени сурап атат экен да, мен бир нерсе каалаган нерсемди көрсөтсөм болот экен да деп ошентип түшүнүп баштайт да «попроси» деген неменичи, суроону. Эгер түшүнбөсө контекстке маани береткенде, жок дегенде, что ты хочешь дегенде бала түшүнбөйт да мисалычы. Ооба. Жоктон эле контекстке, интонацияга көңүл бөлөт экен да, я так поняла. Анан не так көрүнүп турат да, что желаемый нерсеси маңдайында турат и при этом спрашивает. И всё, түшүнүктүү теперь. Түшүндүм. Вопрос болот да, эгер түшүнбөсө, что ты хочешь деген сөздү түшүнбөсө, жадагысы указательный жести жакшы болбосо деген вопрос кетип аткан да. Түшүндүм эми. Бала жок контекстке маани берет деген немеден келген. Указательный жестти сформировать этип алгандан кийин, указательный жест, анан 5-нчи этапта бизде уже немеге чыгып баштайбыз. Сөзгө чыгып баштайбыз, чтобы ребенок просил словами. Ребенок просит своими предметы на поле зрения либо вербально просит словами. Что ты хочешь? Бул чай или сүт или там, не знаю, хлеб деп ушинтип айтыш керек да. Если бала айта албаса, анда биз жест менен, тили жок болсо, же жест менен кетебиз, же пекс менен кетебиз. Жок дегенде спонтанно сураш керек. Мисалы, если баланын тили бар болсо, бала кайталай алган болсо, анда биз через эме үйрөтөбүз. Через повторение, через эхо. Допустим, баланын маңдайына сокту алып келебиз дагы, анан кийин «скажи сок» дейбиз. Бала «сок» деп кайталаса, анан кийин балага сок куюп беребиз. Кичинекей бир-эки капля эле. Бала ичет, анда дагы сок ичкиси келет. «Что ты хочешь?» «Сок» дегенде бала «сок» деп кайталайт, дагы беребиз. Ошентип через подсказки 5-6 жолу айттырабыз. Айттырып анан кийин бир маалда биз подсказканы убирать этебиз. Просто эле «что ты хочешь?» дегенде бала өзү эле «сок» деп айтып калыш керек. То есть подсказканы убирать этебиз, жөн гана сурайбыз. Ооба. Балага при этом сокту көрсөтүп турабыз да. «Что ты хочешь?» дегенде бала «сок» дейт, анан сокту куюп беребиз. «Что ты хочешь?» «Сок» дейт, сокту куюп беребиз. Ошентип кийин дагы башка предметке алмаштырабыз, там, не знаю, чипси. «Что ты хочешь?» Бала чипсини көрүп турат. «Скажи чипси», «Скажи чипси» бала чипси деп айтат, анан беребиз. «Скажи чипси». Анан бир маалда подсказканы алып коебуз. «Что ты хочешь?» деп эле үн чыкпай турсак, бала чипси дейт, анан чипси беребиз. Ошентип бала көрүп аткан нерсесин сураганды ооз менен, кол менен көрсөтпөй, ооз менен сураганды үйрөтөбүз да. Но если балада артикуляционный аппарат не позволяет, ребенок не может разговаривать, тогда мы жестом, либо пексом. Кээ бир балдар жест менен жакшы жакшы кетет, потому что өздөрү монтип суу ичкенде андай кылат, анан кийин шапканы кийгенде мондай кылат, анан мисалы кайчыны сураганда монтип сурайт деп кээ бир балдар өздөрү эле ушундай жестти өздөрү эле үйрөнүп алышат да, потому что тили болгон үчүн, анан эптеп каким-то образом түшүндүрүш үчүн родительдерине они сами придумывают вот такие эти жесты. Ошондой балдарга жест менен үйрөтсөк болот. «Что ты хочешь?» Чипси дегенде чипсиге какой-то бир жест придумать этебиз. Мондайбы, да мондайбы. «Что ты хочешь?» Сок дегенде сокко деген мондай жест придумать этип. Ушинтип ар бир предметке бирден жест придумать этип чыгышыбыз керек да. Кийин бала келип бизге жест көрсөтсө, биз аны еще түшүнүшүбүз керек. Бул кайсы жестти көрсөтүп атат депчи. Для этого мы сами должны знать.
Мисалы балада бир 30-40 жест болсо, ошол 30-40 жесттин баарын эме кылышыбыз керек, үйрөнүшүбүз керек да. Одновременно эхосын, дыхательный гимнастика, упражнения, эхо реакциялар менен иштей беребиз, чтобы бала, мы же хотим, чтобы он когда-то, чтобы он заговорил, туурабы? Да. Одновременно иштейбиз, крест койбой эле. Анан кийин ошол жест менен үйрөнүп калгандан кийин звуктары чыгып баштаганда ошол жестке звук кошсок болот. Сок, сок деп айтырыпчы. Акырындан бала мындай кылса бербей коебуз дагы, сок дегенде гана берип баштап, анан берсек ошондо могу жесттери угасать этип калат дагы, анан кийин жанагы немелери калып кала берет. Бул жест менен үйрөткөндө. Пекс менен үйрөткөндө биз изначально ошол картинкалар менен үйрөтөбүз. Картинка. Пекс менен дагы ошо мага көп ата энелер келгенде менин балам бир маалда китеп көтөрүп келди. Китептин ичин карасак, яблоконун сүрөтүн көрсөтүп, мага монтип көрсөттү. Анан сен алма жегиң келип атыптыр деп алманы ачып бердим депчи. Анан китеп дагы башка бир журнал көтөрүп, анан журналдын ичинен шоколаддын сүрөтүн көрсөттү депчи. То есть ошентип өздөрү эптеп түшүндүрүп айтканды эме кылышат да, способ табышат кээ бир балдарчы ошентип. Особенно ошол жана аутизм эмес, мындай чуть-чуть дизартрия, диспраксия деген нарушениясы бар балдар болот го. В принципе немеси жакшы эле, пониманиясы эмелери просто сүйлөй албагандар, коммуникациясы деле сонун эле, просто эми оозу жакшы эпкилбегендер, ошолор ошентип келип эптеп эбин дейт да. Анан кийин ошону получается пексти колдонуш керек болсо, анда пексти биз эме кылышыбыз керек. Биринчи балага жөн эле карточка, белая, пустая, просто карточканы бергенди үйрөтөбүз. Биз партанын үстүндө турабыз, экөөбүз маңдай тескей. Менин колумда сок бар. Анан бала мага немени берет, пустую карточку. А я даю ему сок, бир глоток ичкеничи. То есть означает, что мен карточканы сокко алмаштырсам болот экен деген немени түшүндүрөт. Кайра мага дагы карточка берет, кайра мен сок берем, кайра карточка берет, кайра сок берем. Карточка берет, сок берем, ошентип үйрөнөт. Жөн эле карточканы берсем эле мага каалаган нерсени берет экен да депчи. Анан бир маал баштайм. Ал мага карточка берет, карточка берейин десе эле мен бир аз нары жака жылып кеткен болом да. Ошондо бала менин артыман барып карточканы берет. Карточканы алып кайра сокту берем. Ошентип мен ары бери жыла берем, башка комнатага, башка эмелерге жыла берем да. И бала менин артыман барып ошол карточканы мага берет. Бул 5-чи этап болуп калат экен, а? Ребенок просит силовыми предметами на поле зрения. Ушул болуп калат экен. Мен 5-чи этаптын 3 түрүнө, 5-чи этапка жеткенде баланын возможностуна жараша 3 жолду тандап алабыз. Если бала сүйлөсө вербально кетебиз. Моторикасы жакшы болсо жест менен кетебиз. Моторикасы жаман сүйлөй дагы албаса пекс менен кетебиз. Ошо 3 жолду бирөөсүн тандап аласыңар, баланын способностуна жараша. Мен ошондо вербально тандап алганда кантип кылыш керек аны түшүндүрүп бердим. Ооба. Жестти тандасаңыз кандай кылыш керек аны да түшүндүрүп бердим. Эми пексти азыр түшүндүрүп берип атам. Пексти тандап алсаңыз, ошол жанагы неме менен биринчи этапта, пекстин биринчи этабында просто обмениваем карточками. Имеется в виду, он обменивает карточку на желаемый предмет. И при этом башында бир жерде эле отурам, анан бир маалда эле нары бери басып жүрө берем. Бала менин артыман келип, ошол карточканы мага берип, менин колумдагы нерсени алып кетиш керек. Каалаган нерсесин керек алчы. Анан бир маалда ошол карточканы мен башка жанындагы специалисттерге берип коем. Карточканы дейм, немени, поощрениянычы. Чуркап келип менден алайын десе эле менде жок.
Анан издеп баштайт, так кимде экен депчи, ошол менин согум деп. Анан ошол согту ошол кармап турган мугалимге берет дагы немени, карточканы. Ошондон алмаштырат. То есть ушунун баары биринчи этап. Биринчи этапта бала карточканы берип, предметти алса болот экенин түшүнөт. Анан кийин сканировать этип баштайт. То есть адам бир эле жерде тура бербейт экен, бул ар жерде жүрөт экен да деп, ошо артынан чуркап кетип барып алганды үйрөнөт. Бир эле адам кармап тура бербейт экен да, менин поощрениямды ар ким кармайт экен да деп, ар кимдин колунан караганды дагы үйрөнөт. Ошентип биринчи этап ошо менен неме болот. Биринчи, экинчи этап ошол менен жабылат. Анан үчүнчү этапка келгенде биз партанын үстүнө белая карточканы койбой, белая карточканы койбой, уже сүрөттөрү бар нерсени кое баштайбыз. Мисалы, бир партанын үстүндө 2 карточка болот. Бир карточкада соктун сүрөтү болот, а экинчи карточкада какой-то бир чесноктун сүрөтү болот да. Анан бала деген ошол 2 карточканы алыш керек. 2 карточканын бирөөсүнө экөөнү тең караш керек дагы, анан бирөөнү тандап алыш керек да. Чеснок тандап мага берсе, мен ага чеснок берип койсом, он же не любит чеснок. Анан прежде чем дать картинку, он начнет смотреть. Экөөнү тандап бирөөнү беришим керек экен да, кайсынысын алайын? Бул сок экен да, значит сокту берейин деп, бала уже сканировать эткенди үйрөнөт, карточкалардычы. Түшүндүңөр, э? Самый главный бул жакта ошо баланын немеси да, сканировать эткени. Эки карточканын арасынан бирөөсүн тандап бериш керек. Если тандап эптеп эле бирөөнү бериш керек деген болсо, анда туура эмес карточканы берип алышы мүмкүн. Туура эмес карточканы берсе, чеснок алып калат, жаман нерсе алып калат. Ошон үчүн ненужный нерсечи, ошон үчүн караганга туура келет. Түшүндүңөр, э? Түшүндүм. Ошондо биз ошентип акырындан карточканын санын көбөйтө баштайбыз. 2 карточка, 3 карточка, 4 карточка, 5 карточка коюп коебуз. Анан бала деген бүт ошо балага керектүү нерселердин сүрөттөрүн коебуз да. Мисалы неме болду. Банан жакшы көрсө, банандын сүрөтүн, алманы жакшы көрсө, алманын сүрөтүн, грушаны жакшы көрсө, грушаны, ошентип толтура жакшы көргөн нерселерин, туалеттерден бери койсоңор, детская площадка, бүт жакшы көргөн нерселердин сүрөттөрүн коюп коебуз. Анан ошону мындай альбом кылып туруп, ошого чаптап коебуз да. Анан бала деген өзүнүн внутренний ощущениясына карап, анан кийин так, мен эмнени неме кылсам, сурасам, азыр мен туалетке баргым келип атат деп, туалеттин сүрөтүн бизге берет. Анан биз туалетке баргым келип атат экен деп, туалетке алып барып келебиз. Анан дагы отуруп анан суу ичкиси келсе, ошол картинкалардын арасынан суунун сүрөтүн табат дагы, суунун сүрөтүн берет бизге. Биз сууну беребиз. Ошентип акырындан бала немеге чыгып баштайт. Картинканы менен общение кылганды үйрөнүп баштайт да. Түшүндүңөр, э? Да. Анан ошентип үйрөнүп атканда балада звуктар, сөздөр чыгып баштаса, биз ошол сөздөрдү, звуктарды текстке кошобуз. Бала деген суу ичкиси келип бизге суунун сүрөтүн алып келип бергенден кийин, алып келип берсе, биз карточканы албай туруп, что ты хочешь? Скажи вода дегенде, бала вода десе, анан карточканы алып туруп, анан сууну беребиз. То есть карточка менен звукту чогуу алып кете беребиз да. Анан кийин акырындан сөзгө чыгып, уже слогдор пайда болуп калгандан кийин карточканы уже колдонбой эле калат дагы, уже сөз менен эле айтып баштайт. Интересно, реально. Ошентип биз жок дегенде бир 5-10 предметти неме кылып баштайбыз. Текст менен же жест менен же вербально үйрөтөбүз. Андан кийин ошол предметтерди спонтанно сураганды үйрөтөбүз. То есть до этого текст менен үйрөнүп атканда жест предметтердин баардыгын жаныбызга алып отуруп алсак, 6-чы этапта алардын баары бала көрбөйт. Көрбөй туруп сураганды, көрбөй эле внутренний ощущениясына жараша сураганды үйрөтөбүз. Анан 7-чи этапта только предметтерди эмес, уже действияларды сураганды үйрөтөбүз. Помоги,
достань, открой, там нарисуй деген немелерди, действияларды кылганды үйрөтөбүз. Ал үчүн если это будет PECS, тогда ошол пиктограммаларды распечатка кылып алып ошол менен кылсаңар болот. Если вербально сураса, ооз менен эле сурай берет, как обычно. Если жест менен сураса, жестти тандап алыш керек. Ошентип 7-нчи этапта, то есть не только название предметов, но и действияларды тоже сураш керек да. Программа. 8-нчи этапта уже бала жөн эле сурай бербей, уже 2-3 сөздү кошуп, сүйлөм түзүп сурап калыш керек. Где мои носки? Налей апельсиновый сок, там, не знаю, нарежь хлеб деп уже эме 2-3 сөздү кошуп сурап калыш керек кийинчерээк. Если буну деген текстке которо турган болсок, текст менен дагы предложение түзсө болот. Я хочу зелёное яблоко. Там зелёный нерсени алат, цветтери болот да. Огромный, большой, маленький деген знактар болот. Я дегендин знагы болот, хочу дегендин знагы болот, не хочу дегендин знагы болот. Ар кандай анын баардыгын ошо PECS этаптары менен неме кылса, атайын PECS деген китеп бар. Если хотите, ошол китепти деле окуп чыксаңар болот. Ошол PECS деген китептин немеде полностью баардыгы подробно жазылат. Кайсы этапта кандай. Google'дан издейсиз да, PECS деп туруп. Жок, менде бар, эсичи ошол китепти жөнөтүп коем, PECS'тин китебин. Салкын менде мындай суроо болот да, бул могу просьбанын көпчүлүк жана жест, вербальный деп атпайбы? Силер айткандай көбүнчө жана дизартрик балдарга ылайыктуу экен да. Жана запуск кылып атпайлы ал балдарга бул жөн гана биринчи этап, чтобы коммуникация кылып бала түшүндүрүү үчүн гана убактылуу эле колдонуучу нерсеби? Убактылуу эле, анан кийин балада сөздөр немелер пайда болгондон кийин алардын баарын алып саласыңар. Мисалы бала көнүп калат да, мисалы суунун карточкасын берет да силергечи, сууну сураганды үйрөнүп. Анан ошол убакта силер требовать этесиңер сөздүчү. Балада уже сөз чыгып калса, ошо карточканы силерге алып келип бергенде силер ошону албайсыңар. Скажи, вода дейсиңер. Бала вода дейт, анан аласыңар. Пока айтмай да. А башында бала уже немеге коммуникацияга көнүп, чыргап, классно мени элдер түшүнүп атат. Мен могу карточканы берсем эле мага каалаган нерсени берет экен да, сонун экен да деп чыргап калышат. Анан алда одновременно биз сөздөр менен, звуктар менен иштей беребиз. Анан балада эхо пайда болуп, сөз звуктары акырын чыгып баштаганда ошол просьбага биз звук кошобуз, слог кошобуз, сөз кошуп баштайбыз да. Аба көнгөн боюнча эле сурап атканда ошол жактан, пока он не скажет вам нормально вода или сок или хлеб или там чай, вы просто не даёте ему. Цель, что баланы ошол эмеге жеткиришибиз керек экен да, потихонечку. Вначале, чтобы ребенок хотя бы каким-то образом общался с миром, хоть если тилиң жок болсо, хоть каким-то образом сен каалаган нерсеңди жеткириш үчүн сага ушундай инструмент беребиз деп силер ошол эмени үйрөтөсүңөр да, ушундай PECS менен жест менен сүйүшкөндүчү. Андан кийин немени кошуп коесуңар, звуктарды, сөздөрдү. Так, могу низкофункциональный эмедечи, жана как 5 пальцы параллельно кетет деп атпайбы? Я так поняла, бул да параллельно кете берет экен да, бул жактагы навыктар менен кошочу. Ооба, бул параллельно кете берет, ооба. Мындан кийин деп бүтпөйт экен да, мына пониманиянын делечи. Параллельно кете берет демек. Ошентип атканда эң башында ар бир сферадан бирден навык аласыңар деп. Как раз ошол сферасынан дагы ошо бирөөнү аласыңар биринчи этапта. Аны түшүнүп кете берет. Всё түшүнүктүү. Интересно экен реально могу жердечи. Ато балдар башын сүзүп, бирөөгө агрессия кылып, жанында кишини чаап, тиштеп, оказывается, вот коммуникационная линия бакуштардыкы плохо получается, из-за этого вот эме чыгат экен да, ушундай поведенческий проблема чыгат экен да анда.
Көп да андай ол Мгм. агрессивный. Ага. Ага. Сонукен реально. Просьбаны принцип айтып бүттүм. Да. Эмки немеде игровой навыкты, самообслуживанияны, анан комментирование 3 тема калды. Да. Самообслуживанияны в принципе самообслуживание менен игровой навыкты бир немеде уже бүтсөк болот, бир сабакта. Анан комментированияны да бир сабакта кылып берем, ошо менен в принципе низкофункциональный программасы бүтөт экен. Жабат экенбиз да, э? М. Комментирование. Мындай караганда көп эле экен. Бат-бат эле бүтчүдөй экен да. Анан бул бүткөндөн Самообслуживаниянын эле списоктору көп жазылган, а так в принципе неме аз эле. аз эле окшойт, э? Где самообслуживание, что должен уметь ребенок деген эле примерлери жазылган, а так аз эле. Ага. Игровой навык менен самообслуживанияны бир немеде кылабыз, бир сабакта, анан комментированияны бир сабакта кылабыз. Мен могу ар бир могу жерде просьба менен немеге отработка жок, көп эле эмеден отработка видео жибере элек экенмин. Хотя самосуд отрабатываю, бирок отчет бере электим да. Жөнөтүп койгула. Балам менен жөнөтүшүм керек экен, анан тиги окуучуларым менен видео ар кандай ситуацияда болуп калып атат да. Окушпай калып. Хорошо, салкын. Чоң рахмат. Кстати, мен сурайын